Малика Дина атасына сиздин кызыңыз болуп төрөлгөнүмө өкүнөм. Ырчы Малика Дина кичинекей кезинде атасынын фамилиясынан баш тартып ыйлаганы тууралуу өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Ал атасы жергиликтүү гезиттердин бирине берген интервьюсу сөздөрүн жүктөп өз пикири менен бөлүштү. Браво, папа, точнее Шерметов Абдумалик Эшматович. Малика менен кабарлашып турасызбы деген суроого Абдумалик Шерматов Динара ушул жерден чоң катачылык кетирди. Кызымдын фамилиясын Акулова деп өзүнүн фамилиясын өткөрүп алыптыр. Менин кызым экени жалган эмес да, дагы бир катасы кызым экөөбүздү такыр сүйлөштүрбөй жатат. Ошондуктан Малика менен 1 жылдан бери сүйлөшө элекмин деп жазды Абдумалик Шерматов. Буга Малика Дина мындай деп жооп берди. Всю жизнь говорила вы. Мама молчала моя. У меня терпения лично как у мамы нет. Поэтому аккуратно и со своей 5-тонной ложи деп жазып чыкты Малика Дина. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Эрмек Нурбаев, адилеттүүлүк орнош керек, Мирбекти колдойм. Кыргыз Республикасынын маданиятын мыктысы, Тамашонун президенти Эрмек Нурбаев ырчы Мирбек Атабековдун кайрылуусун колдой турганын билдирди. Бул тууралуу ал социалдык баракчасынан пост бөлүштү. Эртең мындай окуя баарыбыздын башыбыздан өтүшү мүмкүн. Адилеттүүлүк орнош керек. Мирбекти колдойм. Бөөдө кырсыктан тышкары бололу. Жараткан баарыбызга күбө деп жазды ал. Таанымал ырчы Мирбек Атабеков анын апасы өз үйүнө каратылган боюнча кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу милицияга нааразычылыгын айтып чыккан. Ырчы өкмөттө президентке кайрыларын Суперинфо гезитинде жарыяланган макаласында кошумчалаган. Мирбек Атабеков кылмышкерлер апасы менен карындашын курап менен коркутуп тоноп кетишкенин эске салып, алар жазасыз калбаш керек деп эсептейт. Эскерте кетсек, 2019-жылы 6 майда Мирбек Атабековдун апасынын үйүнө бет капчан адамдар кирип келишип, зер буюмдары, ири суммадагы акчаны тонуп кетишкен. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!